London сүйлөйт, BBC дүйнөлүк кызматы. Саламатсыздарбы? Студияда Кубат Чекеров. Бүгүнкү BBC дүрбүсүндө Улуу Британияда өкмөттүк кризис. Борис Джонсон премьер-министр кызматынан кетээрин билдирди. We'll continue to back your fight for freedom for as long as it takes. Каракалпакстандагы каршылыктын сабактары, эгемендик күрөшү жана чикчилдик проблемасы. Улут атасы дейбизби, учурунда журт атасы дегендер болчу эле, ошондойду мен азыр көрө албай жатам. Дүйнөдө саны көп болсо дагы өздөрүнүн эгемен мамлекети жок көп элдер бар. Сепараттык мындай бөлүнүп чыгууга умтулган аймактар абдан көп да. Украина Луганск облусун Россияга калдырды. Россиянын тактикасы бардык шаарларды айылдарды талкалоо. Кыргызстанда тышкы карыз маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Төлөй албасак, Бишкек ТЭЦтин башкаруусу, Датка кеминдин башкаруусу, түндүк-түштүк альтернативдик жолго болгон башкаруулар бөлөк бирөөнүн колуна өтөт. Бул жана башка жаңылыктар, ойлор жана пикирлер, макала маектер BBC дүрбүсүндө. Биздин толкундан четтебеңиздер. Адегенде дүйнөлүк окуялардан баштайлы. Улуу Британияда Борис Джонсон консервативдүү партиянын лидери жана премьер-министр кызматынан кетээрин билдирди. Консерваторлор партиясы анын мураскорун аныктагыча ал Улуу Британиянын өкмөтүн башкарып кала бермекчи. Даунинг-стриттеги премьердин резиденциясынын босогосунда журналисттердин алдында чыгып сүйлөп, Джонсон Британиянын калкына жана өзүнүн тарапкерлерине ыраазылык билдирди. Дүйнөдөгү эң мыкты жумушту таштап кетүүгө кабатыр экенин, бирок иш ушундай болуп калганын айтты. And the reason I have fought so hard in the last few days to continue to Акыркы бир нече күндө бул мандатты өзүм аткарууну улантуу үчүн катуу кармашканымдын себеби мен муну каалаганым үчүн эмес. Бул менин жумушум, менин милдетим. 2019-жылы вада кылган иштерди аткара берүү милдетим экенин сезгеним үчүн болду. in 2019. Албетте, бул өкмөт жасап кеткен иштери үчүн сыймыктанам. Of this government, Брекзитти ишке ашыргандан тартып, континент менен жарым кылымдык мамилелерибизди аныктап, биздин мамлекеттин өз парламентинде өз мыйзамдарын чыгаруу кудуретин калыбына келтирдик. country to make its own laws. Пандемиядан өттүк. Европа боюнча эмдөө иштерин эң кыска убакытта ишке ашырдык. Vaccine rollout Локдаундан биринчилерден болуп чыктык. from lockdown Андан тышкары Путиндин агрессиясына каршы батыш мамлекеттердин алдында турдук. to Putin's aggression in Ukraine. Украинанын калкына биз, британдыктар, силердин эркиндик үчүн күрөшүңөрдү акырына чейин колдойбуз деп айткым келет. The UK will continue to back your fight for freedom for as long as it takes. Джонсондун дароо кетишин талап кылган чакырыктар бейшембиде консерваторлордон дагы, оппозициядан дагы айтылды. Алар жаңы лидерди шайлоого кеткен убакыт ичинде өлкөнү башкарууну премьер-министрдин орун басары Доминик Рааб алып кетиши керектешти. Британ өкмөтүндө премьер-министрге ишеним менен байланышкан кризис бир топ айдан бери ырбап отуруп, ушул аптада туу чокусуна жетти. Джонсондун кетиши анын өкмөтүнүн мүчөлөрү тараптан болгон катуу кысымдын натыйжасы. Соңку күндөрү министрликтердеги чоң кызматты ээлеген 50ден ашык адам кызматынан кетти. Анын ичинде Джонсондун жакынкы тарапкерлери Риши Сунак менен саламаттык сактоо министри Сажид Жавид дагы бар. Борис Джонсон мамлекеттик кызматта өзү өстүргөн ички иштер министри Прити Пател, транспорт министри Грант Шапс дагы премьерди кызматтан кетүүгө чакырышты. Эркектерге жыныстык тийиштик кылган өкмөт мүчөсү Крис Пинчер менен болгон жаңжал эң соңку сокку болуп калды. Ушул аптада эки эркек адам жабык клубдагы кечеде Пинчер уялбай аларды кармалап тийишкенин айтып арызданышты. Джонсон бул депутатты анын мурдакы жоруктарына карабай туруп чоң кызматка койгонуна парламентарийлер катуу нааразы болуп жатышат. Каракалпакстанда июлдун башында болгон кан төгүлгөн каршылык жыйындарынан кийин Өзбекстан парламенти бул республиканын суверенитети жөнүндөгү баш мыйзамдагы жоболорду калтырууну чечти. Каршылык акциялары Өзбекстандын жаңы конституциясынын долбоорунда Каракалпакстандын суверенитетин жана референдум аркылуу Өзбекстандын курамынан чыгуу укугу алынып салынгандан кийин дүртеткен эле. Нааразылыкты басуу убагында 18 адам каза таап, 243 адам жаракат алганы расмий жарыяланды. Республика боюнча бир айга коменданттык саат киргизилди. Окуяда 500дөн ашуун адам камакка алынып,
айрымдары кайра бошотулду. BBC Бишкектеги эл аралык мамилелер боюнча адис Азат Иркибаевга кайрылып, Каракалпакстандагы окуяларга эл аралык жана регионалдык реакция кандай болгонун сурадык. Эң оболу албетте кошуналар табигый түрдө биринчи реакциясын жасап, анын ичинде мына Өзбекстандын президенти менен эң эле биринчи Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев дагы сүйлөшүп телефон аркылуу анын иш аракеттерин күч менен басуу жагын эмес, абалды, кырдаалды тынчтандыруу, стабилдештирүү боюнча аракеттерин колдоп өттү. Ошондой эле таризде биздин президент менен дагы Садыр Жапаров менен дагы Өзбекстандын президенти ошондой, Тажикстан менен да ошондой эле бир пикир алмашуу болду. Акыркыlardan болуп Россиянын президенти дагы Владимир Путин менен дагы Өзбекстандын президенти сүйлөшкөндө бир аз мүмкүн өзгөчөлүк болоптур, бирок Россиянын президенти көбүрөөк ушундай чукул кырдаалда Өзбекстандын бийлиги расмийлери мындай тез арада басып койгонуна басым кылгандай болуп айтылып калды. Ушул стабилдештиргенди да колдоп, албетте. Буларга караганда башка мамлекеттердин ошол эле мисалы үчүн евро биримдикти айта турган болсок, мына кече жакында Америка Кошмо Штаттары дагы өздөрүнүн реакциясын билдиришти. Жалпы айтканда мындай батыш мамлекеттери же болбосо батыш тараптан деле реакция бир аз өзгөчө болду. Албетте эми себеби алар демократияга, адам укуктарына көбүрөөк дайыма көңүл буруп келишет эмеспи? Ошого мындай басым жасашып, ошондуктан Өзбекстанды негизинен стабилдешүүсүн колдогону менен, бирок ошол бир басым жасаган пикирлердин бири Өзбекстан расмий бийликтерине мындай айтылган пикирлеринде көз карандысыз изилдөө жүргүзүш керек деген, жана ошол Каракалпакстандагы окуялардын өтө ачык, айкын изилденип, жана ошол мындай коомчулукка, эл ара коомчулукка билдирилишин талап кылгандар дагы болгон бир пикирлерин айтып өтүштү да. Нукуста болгон каршылык жыйындарында Каракалпакстанды Өзбекстандан бөлүп алып, аны өзүнчө эгемдүү мамлекет кылып куруу жөнүндө чакырыктар айтылбадыбы? Бирок бул билдирүүлөргө коңшулар дагы, алыскы жакынкы өлкөлөрдөн дагы мындай колдогон реакция болгон жок. Эмне үчүн ушундай этият мамиле жасалып атат? Мунун ушул жалпы геосаясий контексттеги саясий экономикалык себептерин түшүндүрүү маанилүү. Азыр дүйнөдө ушундай мурда биздин кыргыздын жакшы сөзү бар, омал төкмөл дүйнө болуп атат да. Ошолордун ичинде мына жаңы мамлекеттердин пайда болуусу же болбосо ошого болгон аракеттер, кээ бир мамлекеттердин бөлүнүп жарылуусу же болбосо кайсы бир ачыгын айтканда сепаратисттик күчтөр, экстремисттик күчтөрдүн дагы күчөп бара жаткан же болбосо кээ бир мамлекеттерде өздөрүнүн өтө таасири күчөп бараткан дагы окуяларды биз азыр көрүп атабыз да. Ошондуктан эле мына сиз айткандай кээ бир мамлекеттердин азыр биз талкуулап аткан Каракалпакстан окуяларында болгон көз караштары, реакциясы кылдат болгонунун дагы өзүнүн жүйөлүү себептери бар. Себеби биздин көз алдыбызда болуп аткан ошол эле менен башында айтып өткөн Россия Украина жаңжалында себепчилери болгон Донецк элдик республикасы, Луганск элдик республикасы деген сыяктуу окуяларда алдыбызга келет да. Андан тышкары биздин борбордук Азияда мындай окуялар, постсоветтик мамлекеттерде окуялар болуп келген. Мына айта турган болсок, Приднестровьеде, Толу Карабахта, ачыгын айта турган болсок, биздин Кыргызстандын өзүндө дагы кээ бир ушундай бир кылдат мамиле кыла турган, биз үчүн сабак ала турган бир моменттер дагы азыр көрсөк болот да. Анан бул сиздин сурооңузда мен бир Касым-Жомарт Токаевдин жакында эле мына Петербургдагы эл аралык экономикалык форумда айтылып өткөн өтө резонанс болуп кеткен сөздөрдүн айткым келет. Себеби ал кишиге ачык суроо бергенде ачык жооп, ал эми дасыккан дипломат катары өтө туура менин баамда бир пикирди айтты. Эгер чын эле дүйнөдө эгер ар бир улутка, этноска, элге ушундай бир өз алдынча мамлекет куруу шарттарын түзүп бере турган болсо, же болбосо уруксат ала турган болсо, анда дүйнөдө хаос болуп кетмек. 500-600 мамлекет, азыркындай 200-дүн тегерегинде эмес, ушундай 600ге жеткен мамлекет болуп кетсе, анда дүйнөлүк эл аралык укук нормалары кандай сакталат? Жана ошолордун дүйнөгө болгон таасири кандай болот деген бир суроону кыйтып өттү да. Ошондой сыяктуу эле квази мамлекеттердин пайда болушу жана алардын канчалык негизи бар экендигине дагы бир аз кыйтып өткөндөй болду. Ошого жараша азыркы Каракалпакстандагы болуп өткөн окуя өтө бир жакшы жооп дагы болуп калды десек болот да. Себеби ошол Касым-Жомарт Токаевдин айткандарына кийин эле ушундай окуя болгонун баарыбызды, эксперттерди же болбосо саясатчыларды, эл аралык мамиледе карап отургандарды ушундай бир параллелдерди келтиргенге шарт түзүп койду. Биздин өзүбүз ушундай окуялардан сабак алышыбыз керек, Кыргызстандын өзү. Ошондой сыяктуу ошого бир негиз болуп кала турган, ошого бир кыйыр түрдө бир айта турган болсок, биздин тарыхыбызда ошо 1990 жыл, 2000 жыл болгон окуялардын дагы
эске албай койбошубуз керек да. Бул ошентип өтө кылдат болгондагы бул маселе туура. Каракалпакстандагы окуялардын регионалдык саясатка тийгизе турган таасири дагы мындай өзүнчө маселе болуп каралышы керек го дейм да. Себеби кайсы бир деңгээлде Борбордук Азия регионунда Өзбекстан менен Казакстандын ортосунда лидерлик үчүн бир атаандаштык саясаты жүрүп келатпайбы? Андай дагы пикирлер азыр айтыла баштады. Негизи эле сиз туура айткандай, Борбордук Азия чөлкөмүндө эки ири аны моюнга алышыбыз керек. Эми эң эле экономикасы жагынан, аймагы жагынан, калкы жагынан алганда эң эле ири ушул эки республика турат, эки мамлекет, бул Казакстан менен Өзбекстан. Бул атаандашуу десек болот, Советтер Союзунун мезгилинде деле болуп келген да. Бир эсе Казакстан эң чоң экономика жана территория аймагы чоң болгону менен, бирок калкы жагынан Өзбекстан эми Борбордук Азияда биринчи орунда келет атпайбы? Каракалпакстандагы окуялар Казакстанга, Өзбекстан ичинде дагы ачыгын айтканда кээ бир эксперттердин оюнда дагы бир аз Казакстанга дагы атаандаштыгына дагы таасир болуп калышы мүмкүн. Себеби Өзбекстанда ошондой бир кырдаал түзүлсө азыркындай, анда эми саясий абалдан, экономикалык жактан бир аз басаңдап, же болбосо атаандаштыкта алдыга кеткенге, биринчи орунга кеткенге бир аз болсо дагы бут тосуп, же болбосо абалын начарлатып, же болбосо басаңдатып коюшка алып барабы деген ойлор айтылып атат да. Мына Каракалпакстандагы окуяларды өзбек бийлиги күч менен басты, катуу көзөмөлдөп турат. Бирок ошол учурда бул өлкөнүн ичинде да сыртында да эркиндик, эгемендик жөнүндөгү ураандар айтыла берет, көтөрүлө берет дегендей. Бирок бул максатка жетүүнүн дагы бир өзүнчө тарыхый кырдаалы шарты деген болуш керек экен. Ушул көз караштан алганда бул республиканын жакынкы келечектеги тагдыры кандай болот деп ойлойсуз? Азыр Каракалпакстандын суверендүүлүгү боюнча анын Өзбекстандан кайсы бир мезгилде референдум аркылуу бөлүнүп чыгууга укугу юридикалык жактан бар экендигин сактап калган нормалар азыр кайта кебелбей ордуна кала турган болуп калбадыбы? Менимче ар бир улуттун, элдин автономиялуу болобу, же болбосо де юре суверендүүлүгү бар мамлекет, бирок де факто андай болгон эмес мамлекеттерди чынында чыныгы өз алдынча көз карандысыз эгемен мамлекет болушуна ошол мамлекеттин, ошол аймактын негизги улуту катары эсептелген улуттун өзүнүн тарыхый кырдаалды түзүшү керек да. Андан тышкары табигый жол менен ошол тарыхый шарттар түзүлүш керек. Андан тышкары экономикалык шарттар түзүлүш керек. Көз каранды болуп кеткенден кийин, эгемендикти алгандан кийин кантип бутка туруп кетесиң, кантип мамлекеттүүлүктү түптөп кетесиң деген суроо дайыма коштолуп жүрөт. Аны ачыгын айтканда биз дагы өз үчүн сабак алышыбыз керек. Бул Бишкектеги эл аралык мамилелер боюнча адис Азат Эркебаев менен маек болду. Берүүбүздү улантабыз. Дүйнөдө азыркы учурда саны көп болсо дагы ар кандай тарыхый себептерге байланыштуу өздөрүнүн эгемен мамлекети жок көп элдер бар. Алардын кээ бири чоң өлкөлөрдүн курамынан бөлүнүп, өз алдынча мамлекет курууга аракетин улантып жатса, кээ бирлерине буга жетүүгө дагы эч кандай ылажы жок. Дүйнө чабыт берүүбүздө бул темага коомдук ишмер Алмаз Кулматов менен журналист Азимжан Ибраимов токтолот. Мына эми Азим мырза карап көрсөңүз, кызык жагдай түзүлүп атат да мына бүгүнкү күндө. Болуп келген, албетте, бүгүн эле пайда болгон жок. Ошонсо дагы мына биринчи дүйнөлүк согуштан кийин бир топ жаңы мамлекеттер пайда болду. Биринчи дүйнөлүк согуштун астында дүйнөдө 59 мамлекет болчу. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин 89 мамлекет пайда болду. 1995-жылдан тартып мына бүгүнкү күнгө чейин ошол мамлекеттердин саны 193гө жетти да. Демек мына динамикасын байкасаңыз, өз алдынча мамлекеттердин пайда болушу, бир мамлекеттин чачырап бир нече мамлекет болушу, бир мамлекеттен экинчи мамлекеттин курамына өтүшү, ушундай процессти изилдөөчүлөр тактап чыгышканда. Анан эми кызык жагдай деп айтып атпайбызбы? Ошол кызык жагдайга эмне кирет? Мисалы, биринчи дүйнөлүк согушта пайда болгон термин мындай эл аралык улуттардын, элдердин өз тагдырын өзү аныктоо укугу. Андан кийин экинчи дүйнөлүк согуштан кийин мына Бириккен Улуттар Уюму түзүлгөндө ООНдун уставына кирип, башка жанагы глобалдык уюмдардын уставына, келишимдерге кирип, эл аралык укуктун нормасына айланганда, ага карама каршы экөө мындай дал келбей турган дагы түшүнүк бар. Универсалдуу, классикалык эл аралык укуктун түшүнүгү көп тараптуудагы, эки тараптуудагы келишимдерде ушул маселеге аябай көңүл бөлүшөт. Негизги жоолордун бири бул мамлекеттердин территориалдык бүтүндүгү. Бир мамлекет экинчи мамлекет менен келишим түзгөндө, дипломатиялык алака түзгөндө, жана башка макулдашууларында ушуну мындай деп жазышат да.
биз ушул мамлекеттин территориалдык бүтүндүгүн, суверенитетин жана башкасын сыйлайбыз деп туруп анан кийин калганынан жоболорунан өтүшөт да. Демек мына ушул мамлекеттердин территориалдык бүтүндүгү менен улуттардын өз тагдырын өзү аныктоо, өз алдынча мамлекет түзүү, бөлүнүп чыгуу деген укугу ушул карама каршы келип атат да. Ар бир умтулууну сепаратизм деп аталат. Өз алдынча умтулуу дейт өзүлөрү болсо. Мындай мисалдарды азыркы КМШ мурдагы СССР өлкөлөрүнөн дагы тапсак болот да. Мисалы ушу Грузиядан бөлүнүп кетишкен Түштүк Осетия республикасы бүгүнкү күндө ушул Россия Федерациясына субъект катары кирүүгө аракет кылып референдум жүргүзүп атышат да. Абхазия дагы мына ошондой. Абхазия дагы ушул өздөрүнчө Грузиядан бөлүнүп, Россиянын составына, курамына киришти жана Россия муну өзүнчө ушул суверенитетин тааныган болчу да. Туура эми бүгүнкү күндө геосаясий акыбал дүйнөдө такыр башкача болуп өзгөрүп кетпедиби? Айрыкча Украина окуясынан кийин мына бүгүнкү күндө батыш өзүнчө, чыгыш өлкөлөрү өзүнчө бир дүйнөдө жашап жатышат да. Бизде СССР кулагандан кийин бизде мына Борбордук Азияда Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан сыяктуу республикалар, эгемендүү мамлекеттер пайда болду да. Анан мунун натыйжасында бул да себеп болсо керек. Кытайда сепараттык кыймылдар күчөп, Синьцзян уйгур автономиялык районунда бир катар террордук актылар да жүрүп кетти. Ал жакта өзүнчө бир ислам мамлекетин куруу аракеттери жүрө баштады да. Ал жакта мына ушул уйгурлар чоң калкытырып, өзүнчө мамлекет кура албай келатабыз деп нааразычылык айтып, коомчулукка, дүйнөлүк коомчулукка билдирип келаткандыгын баарыбыз билебиз да. Эми албетте бул табигый көрүнүш да. Алып көрсөк, ошол эле ошол Кытайда, Синьцзянда алып көрсөк, ушул көз карандысыздык үчүн уйгурлар Европага чейин, батыш өлкөлөрүнө чейин барып, ошол жактан дагы дүйнөлүк уйгурлардын конгресси аркылуу чоң аракеттерди жасап атышат да. Сиз айтып аткандай, Чыгыш Анатолия, Абхазия, Чечнясы, Толук Карабак, Түштүк Осетиясы, Туркияда болсо, жана Ирактын түндүгүндө курдтар, Түндүк Кипрде болсо түрктөр, анан мына Түштүк Европада болсо, мына балкандашуу деген термин тарыхта белгилүү. Ушул мамлекеттер ушул жерде майда чүйдөдөн тартып чоң аймактарды ээлеген, анан болгон тарыхта мамлекет аталышы менен кайта жок болуп кеткен, бөлүп алышкан. Жана айтып атпайсызбы, биринчи жана экинчи дүйнөлүк согушта бул аймак, бул эл, калк мамлекеттен өтүп 2-3гө бөлүнүп кеткен учурлар көп да. Анан мына ушул маселе Европанын өзүнө да катуу коюлуп атат да. Мына чоң мамлекеттерди алалы. Британияда мына Ирландия менен Шотландия 3 жылдан бери референдум өтөбүз, өз алдынча болобуз деп, мына Араш жана Брекситтин убагында референдум менен чыкса болот экен деп. Испанияда болсо мынакей Басктар өлкөсү менен Каталония ушундай аталат да. Экөө тең мындай экономикасы өнүккөн, тилдик жагынан дагы Испаниядан айырмаланган региондорда. 2017 Каталония 27 октябрда референдум өтүп, өз алдынчалыгын жарыялап ийген. Анан ал кайта мына Испан мамлекети азыр мынакей курамында маселе чечиле элек. Алардын умтулушу токтой элек. Италиянын өзүндө дагы Венето провинциясы туруп атат. Бельгияда да мына Фландриясы дагы бөлүнөбүз. Биз ушу Бельгиянын калган бөлүгүн бага берет белек деп. Анан тилдик жагынан да айырмачылык болуп атат. Мына ушундай өз алдынчылыкка умтулган, сепараттык мындай бөлүнүп чыгууга умтулган аймактар, улуттук түзүлүштөр абдан көп да. Бул дүйнө чабыт талкуусу болду. Аны алып барган журналист Азимжан Ибраимов жана коомдук ишмер Алмаз Кулмат. Украинадагы кырдаалга келели. Луганск аймагы толук бойдон орус көзөмөлүнө өтүп, Россиянын Украинанын чыгышындагы позициясын бекемдеди. Украинанын президенти Зеленский өз кезегинде Луганск аймагын кайтарып алабыз деп билдирди. Бу жактагы стратегиялык Лисичанск шаары тынымсыз чабуулдун натыйжасында Орусиянын карамагына өтүп, аны коргоп жаткандар чыгып кетүүгө мажбур болгон Украина тастыктады. Бу жактагы стратегиялык Лисичанск шаары тынымсыз чабуулдун натыйжасында Россиянын карамагына өтүп, аны коргоп жаткандар чыгып кетүүгө мажбур болгонун Украина бийликтери тастыктады.
Луганск аймагынын губернатору украиндер орустардын андан ары жылышын токтотуу аракетинде деди. Биздин аскерлер шаарды көпкө кармап тура алмак. Бирок Россия учурда артиллерия жана башка курал жагынан чоң артыкчылыкка ээ. Алар жөн гана шаарды алыстан талкалап салышмак. Ошондуктан ал жерде калуудан эч кандай пайда жок болчу. Шаарды аткылап жатканда ал жактан кете албай калсак, Курчоодо калмакпыз. Ошондуктан Курчоого жол бербөөнү чечтик. Россиянын президенти Владимир Путин орчундуу жылыштар үчүн орус аскерлерин куттуктады. Чабуулга катышкандар тыныгып алса, башка бөлүктөр күрөштү улантышы керек деп билдирди орус президенти. Кабарчыбыз Сара Рейнсфорд баяндайт. Орус аскерлери Лисичанскты алып майрамдап жатышат. Дагы бир Украин шаары талкаланды. Россия бир нече жумадан бери Донбасстын чыгышына кысып келип, Украин позицияларына жай, бирок кандуу чабуул коюп келди. Владимир Путин муну боштондук согушу деп атады. Украина аны кыргын деп мүнөздөйт. Украин аскерлери колунда болгон куралы менен коргонушту. Алар Россиянын огуна туруштук бере албай, көбүрөөк куралга муктаж экенин айтууда. Согуш жүргөнүнө 130 күн болгондо Украина Лисичанскты, демек бүткүл Луганск облусун же Донбасстын жарымын жоготконун мойнуна алды. Звичайно. Түнкү кайрылуусунда Владимир Зеленский Украин аскерлери азырынча чегингенин ырастады. Не меншу роль грає і те, що ми Биз аскерлерди ойлодук. Имараттарды кайра курабыз, аймакты кайра алабыз. Бирок эң негизгиси элди сактап калышыбыз керек. треба берегти понад усе. Путин кол салганда өз ыктыяры менен согушка жөнөп, жаңы эле Донбасстан кайтып келген 3 жоокерге Киевде жолуктук. Россиянын тактикасы бардык шаарларды, айылдарды талкалоо. Орустар жазында Киевдин айланасынан чегинүүгө аргасыз болгон. Ага караганда чыгышта салгылашуу оор болду дейт алар. Ага карабастан бул жоокерлер кармаша беребиз дейт. Ирпин, Буча, Гостомель, Мариупольда биздин элге карата орустардын үрөй учурган ырайымсыздыгына жол бербеш керек. Демек Донбасска кайра барасыңарбы? Башка аргабыз жок, барышыбыз керек. Бул согуштун айынан Россия өзү да жоготууларга учурады. Бул Украин ракеталарын атып түшүргөндөгү жарылуу дейт Москва. 4 жай тургун абыт болду. Бар эле Путин пландагандай болуп жаткан жери жок. Эми жергиликтүү окуяларга келели. Кыргыз бийлиги быйыл тышкы карыздын негизги бөлүгүн төлөө мөөнөтү келгенин эскертүүдө. Президент Садыр Жапаров алдыдагы 10 жылда насыяларды төлөө үчүн мамлекеттик казынага оорчулук чөөрүн айтып, бирок кооптонууга негиз жок деди. Элеонора Сагындык кызы баяндайт. Тышкы карыз азыркы президент Садыр Жапаров мурунку өлкө башчыларынан мурастап калган эң оор жүк. Анын башкаруусу өлкө тышкы карыздан кутулуунун негизги мөөнөтүнө туш келип жатат. Эгемендик алгандан бери сырттан грант, донорлук жардам ала берип, өлкөнүн карызы $4 миллиард бери оодо. Эч кандай коркунуч жок. Бир күн, 1 саатта кечиктирбей төлөйбүз. Буга күчүбүз жетет. Булактарыбыз да бар. Эсиңиздерде болсо мындан 2-3 жыл мурда ушундай коркунуч бар эле. Баарыбыз тышкы карыздан кантип кутулабыз деп кабатыр болчу эмес белек. Азыр андай коркунуч жок. Деди президент Садыр Жапаров Кабар мамлекеттик маалыматтык агенттигине берген интервьюсунда. Социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечүү үчүн сырттан карыз алуу тажрыйбасы туңгуч президент Аскар Акаевден башталган. Жергиликтүү эксперттер муну кенен изилдеп, эгемендик жылдары алынган жалпы карыздардын 40% мурунку президент Атамбаевдин учурунда көбөйгөнүн аныктаган. 2013-2017 жылдар аралыгы өлкөдө ири датка кемен подстанцияларын тургузуу, Бишкек жепти жаңылоо, түндүк түштүк альтернативдик жолун курууга, Чолпон Атадагы ипподромду жана тарых музейин жаңылоого сырттан миллиарддаган акчалар тартылган.
пайыз тышкы карыздын ичинен 50%дан ашыгы Кытай Эл Республикасынын Эксим банкына төлөйбүз. Ал каражаттарды кантип жана кайдан табабыз деп 5 жыл катары менен ойлонушубуз керек. Коркуткан сөз эмес, бирок төлөй албасак Бишкек ТЭЦтин башкаруусу, Датка Геминдин башкаруусу, түндүк түштүк альтернативдик жолго болгон башкаруулар бөлөк бирөөнүн колуна өтөт, деди министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. Тышкы карыз темасы өлкөдөгү оппозициялык күчтөр тарабынан дагы колдонулуп жатат. Саясатчы Равшан Женбеков коомдук сайттарда кыргыз өкмөтүнүн тышкы карызы боюнча саясатын сындап, көп өтпөй суракка чакырылды. Бийлик Кыргызстандын карызы көбөйөт деген маалыматты четке какты. Бирок саясатчы суракка чакырылышын өзүнүн постуна байланыштырып жатат. Коомдо тышкы карыз маселесинде талаш-талкуу күчөгөн шартта Каржы министрлиги элге атайын түшүндүрүү менен чыкты. На сегодняшний день весь внешний долг Кыргызстан тышкы карызы бүгүнкү күнү 4 миллиард 191 миллион долларга жетти. Башкы карыз берүүчү тараптар Кытайдын Эксим банкы, Азия өнүктүрүү банкы жана Дүйнөлүк банк. Кытайга болгон карызыбыз 1 миллиард 794 миллион долларга тете. Бардык карыздарды кутулуу өз убагында жүрүп жатат, деди Каржы министринин тышкы карыз боюнча адиси Анвар Хаджахунов. Ошентип учурда тышкы карыз кыргыз бийлиги үчүн оор жана стратегиялык саясатты талап кылган маселе бойдон калууда. Буга чейин финансы министрлигинде карыздан кутулуу үчүн депозиттик эсепте ачылган. Бирок ага түшкөн каражат тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Эми берүүбүздүн аягында спорт жаңылыктарына токтоло кетели. 17 жана 23 жашка чейинкилер арасында спорттук күрөш боюнча Азия чемпионаты биринчи жолу Бишкекте эксперимент түрүндө өткөрүлдү. Грек-Рим, кыздар, айымдар күрөшү жана эркин күрөш боюнча 16 мамлекеттин балбандары Азия чемпиондугу үчүн байгет алышты. Кыргызстандык балбандар бул Азия чемпионатында 38 медаль жеңип алышты. Анын ичинде 14 алтын, 12 күмүш жана 12 коло байге. Мындай ири жеңиштер Кыргызстандын күрөш тарыхында мурда кийин болгон эмес. Жеңүүчүлөргө мамлекет кандай сый урмат жана колдоо көрсөтөрүн спорт кабарчысы Кабыл Макешев Кыргызстандын спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары, дене тарбия жана спорт мамлекеттик департаментинин директору Канат Шабданбаевден сураган. Бул жерден жеңген жеңүүчүлөр жана экинчи орун, үчүнчү орундун ээлери мамлекет департамент тарабынан стипендия алышат. Кийинки жылкы Азия чемпионатына көрсөткөнгө чейин 1 жыл бою ошо 40 миң, 30 миң, 20 миңден ай сайын стипендия алып турушат. Андан сырткарда дүйнө чемпионаттарына барышат. Дүйнө чемпионатына өзүңүздөр жакшы билесиздер, тренерлер тандашат. Ийгилик көрсөтө турган, мындай айтканда, биринчи номердеги спортчуларды алып барышат. Бул жерде Азияда результат көрсөткөн чемпиондор мен ойлойм сөзсүз түрдө барат, катышат. Кыргызстанда ушу заманбап эл аралык талапка ылайык имараттар зарыл экен, Азия чемпионаты айгинелеп койду окшойт. Туура өзүңөр күбө болдуңар, өткөндө дүйнө күрөш федерациясынын жетекчиси Ненат Лалович дагы баса белгилеп айтып кетти. Чындыгында бизге дүйнөлүк эл аралык стандартка дал туура келген имарат жок. Биз мамлекет тарабынан жакшы жаңылыктар бар, бирок чындыгында салына элек. Айтып жатышат, жакын арада стадион салабыз, ушу универсалдык дворец спорта салабыз, 5 миңден көп көрүүчү көрө тургандай деп атышат. Кудайым буйрса үмүт кылып атабыз, салынып калса мындан да чоң иш-чараларды, дүйнө чемпионаттарын алабыз деген оюбуз бар. Могу кичи аренанын ордуна салууга мүмкүнчүлүктөр болобу? Кичи арена бүгүнкү күндө жеке жана мамлекеттик өнөктөштүк менен аукционго берилип жатат. Ушу частный секторлор утуп ала турган болсо салынат. Бул дене тарбия жана спорт мамлекеттик департаментинин директору Канат Шабданбаев менен маек болду. Бүгүнкү программадан уктурулган жана башка дагы актуалдуу макала маектерди биздин интернет баракчабыздан дагы окуңуздар. Дареги bbc-кыргыз.com BBC дүрбүсүндө аналитикалык апталык подкаст уктуруубуздун баардык чыгарылыштарын YouTube каналыбыздан уга аласыздар. Ал жакта ошондой эле дүйнөлүк жаңылыктарды, сапар аналитикалык телекөрсөтүүбүздү, башка телесюжеттерибизди дагы көрө аласыздар. Мындан сырткары, албетте Facebook, Instagramдагы баракчабызда дүйнөлүк жана жергиликтүү окуяларды ар кандай өңүттөн түшүндүргөн, пайдалуу, кызыктуу, мазмундуу, көңүлгө толчу контент көп экенин айта кетейин.
ушуну менен бүгүнкү уктуруубузду аяктайбыз. Бүгүн студияда Кубат Чекиров болду. Ободо кайрадан жолугушканча сак саламатта калыңыз.